Assalamu alaikum, шеф. Вот грузды балдар алып келишти. Өзүм лично проверил и принял. Буюрса все на месте. Акыркы кездери социалдык тармактарда алтын куймалары тартылган видео тарап талкууга алынды. Аталган тасма буга чейин Кыргызстандан депортацияланган Болот Темиров тарабынан жарыяланган. Анда ал алтын куймалары Кыргызстандан сыртка ташылып жатабы деп коомчулукка суроо салып, кезектеги фейк материалын жасаган. Видеодо белгисиз адам Кыргыз Республикасынын саясий жетекчилиги менен туугандык байланышы бар адамдарга таандык экени да айтылган. Мафия боюнча еще маалымат жок. А это сейчас отправляем. Дал ушул учурда да Болот Темиров, Асхат Осмонов, Тилекмат Куренов алтын ташылды деп элдин башын айланткан видеолорун бөлүшүп, соц тармактын колдонуучуларын ишендирүүгө жан өрөп жаткан кезде. Бул видеолор коомчулукта резонанстуу талкууга жем таштады. Бир тарабы буга ишенсе, көпчүлүк алардын кезектеги интригасы катары кабыл алышууда. Үн коштотуп, каалаганды сүйлөтүп коюу маселе эмес го. Фантазия күчтүү. Ушулардын командаларында иштеп жаткандар укмуш элдин башын айландырган, башаламанга алып келчү комментарийлерди жазып жатышат. Ошолорду да бир көзөмөлдөп коюшса, булар Америкада туруп алышып, Кыргызстанды жок кылчу максаттары бардай. Бул урунарга тоо таппай, урушарга жөө таппай, же активи түшүп кеткенге ушинтип каралап көтөрүп алат окшойт да. Осмонов коомчулуктун башын айландыруу аракетин койбойт экен да. Эх шылуун десе, фейк маалыматты таратканды жакшы өздөштүрүп алды. Кыргыз элин дүрбөлөңгө салгандарды ушуга окшогон кыялы менен жашаган кемчон тойлорду четке чыгып алып, парда артында олтурган ушакчы элдин тынчтыгына бүлүк салгандарды жазалаш керек. Тилекматка окшогондорду кошуп. Тешип чыксын булардан, элдин ырыскысын жегендер. Байкош канчалаган кыргыз туугандарыбыз миграцияда жүрүшөт, тойбос бийликтин айынан. Ушундай адамдарга таң каласың, ар кайсыны хайп кылгандарына. Алыска олтуруп алып, элдин башын айландырганды жакшы өздөштүрүп алды бул. Мындан кандай пайда табат, билбейм. Интернетте тараган тасманын Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок. Анткени өлкөдө алтын мынча көлөмдө жана видеодогудай түзүлүштө жасалбайт. Алтын видеодон көрүнүп турган ыкмалар менен дагы ташылбайт. Ар бир куймага маркировка, уникалдуу номерлери басылган соң гана чет жака чыгарыларын кен тармагында иштеген адистер билдиришет. Биздин өлкөдө чыгарылып жаткан алтындарга вообще мындай окшошпойт. И андай количествода деп ойлойм мүмкүн эмес. Себеби андай атайын жасалган коллекционный слиткалар бизде эч качан жасалган эмес. Мындай количествода и болгон дагы эмес. Бизде только Кыргызстанда банковский золото эле куюлат, алтын. Коллекционный андай количествода мындай чоң слиткалар эч качан жасалган эмес. И бизде андай мүмкүнчүлүк шартыбыз дагы азыркы күндө жок. Алтын тууралуу жарыяланган видео тасма чагымчыл жана чындыкка дал келбейт. Муну чет жакта жүргөн, аларга карата мурда оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн кылмыш иши козголгон айрым жарандар тартылган. Бул тууралуу УКМК расмий билдирүү таратып, интернет колдонуучуларын жалган сөздөрдү таратпоого чакырды. Деструктивдүү күчтөрдүн мындай аракеттери республиканын стабилдүүлүгүнө жана прогрессивдүү өнүгүүсүнө потенциалдуу коркунуч туудурат. Ошондой эле коомдук саясий кырдаалдын курчушуна жана мамлекеттин коопсуздугуна зыян келтириши мүмкүн. Жарыяланган маалымат чындыкка дал келбейт. УКМК интернет колдонуучуларды бул факты боюнча чагымчыл сөздөрдү таратпоого чакырат. Ошондой эле атайлап жалган маалымат тараткандык үчүн каралган кылмыш жоопкерчилигин эскертет. Деги эле аркыл багыттарда көңүл бурдуруу максатында хайп жасап, чындык үчүн деген ураанды жамынган соц тармак шулундары жалпы журт арасындагы стабилдүүлүктү бузуу ниетинде жалган жала жаап, такталбаган маалыматтарды таратып, анын артынан акылга сыйбаган акчаларды жасаган блогер болмуштары көбөйдү. Алардын саппашында Болот Темиров сындуу жарандар бар. Алар эгемен элди батышка багыттап, өз элине чыккынчылык кылып, чет элдик атайын кызматтарга шпиондук менен жан багып жаткан мындай жарандардын аракетине баа берилиши зарылдыгын эксперттер билдиришет. 30 жылдан бери таламай тономой болсо, анын баары токтоп, азыр өзүп, өнүгүү жолуна түштүк да. Кыргызстанда мына акыркы 3 жылда экономика өсүп, мамлекет өсүп, өнүккөн күчтүү болуп, мамлекеттердин катарына кирип баратканын көрө албай жаткан адамдар бар да. Бай акчаны ким төлөсө музыканы ошол заказ берет деген бар эмеспи? Ошондой Болот Темировдун деле кылган аракети ошондой болот го. Кыргыз мамлекетине бут тозуу, жалган жабы, анан кийин хайп кылышмай, анан мамлекетти жаман көрсөтмөө элге деген. Бул деле менин оюмча ошо чет өлкөдөн алган акчаны аткарып атат, заказын аткарып атат, өзүнүн ишин кылып атат. Эми бул үчүн ал жөн алган жок, $1000, $2000 жөн эле чыгарды да булчу. Булар ушундай адамдар бар, акча үчүн ата-энесин, энесин сата турган адамдар бар. Булар жанагы Американы атам, Европаны энем деген бир эме болду.
элдер пайда болду. Мына ошонун бирөө да. Ал ортодо президент Садыр Жапаров интернет айдыңында талкууга алынган соңку жагдайлар боюнча интервью берди. Анда алтын тартылган видео тууралуу жана агасы Сабыр Жапаровдун аты аралашкан сөздөр жалган экенин айтты. Анткени өкмөткө тиешелүү бардык алтын кендерге заводдордо видео камералар коюлуп, баары онлайн режимде тыкыр көз салынып турарын кошумчалады. Мындан улам ал жактан алтын чыгарып кетүү же урдоо мүмкүн эмес дейт. Ал видеону көрүп менин күлкүм келди. Алтын уурдап башка өлкөлөргө чыгарып жаткан кишилер ошондой видео жасап, анан соц тармакка өздөрү таратат беле. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө мамлекетке тийиштүү алтын кендерден тоннасын булжага коелу 1 грамм алтынды да эч ким уурдай албайт. Өкмөткө тиешелүү бардык алтын кендерге, Кара Балтадагы афинаждык заводко видео камераларды коюп, баарын онлайн режимге киргизип койгонбуз. Күнү түнү дебей видео тасмага тартылып, компьютерге жазылып турат. Аны миңдеген адистер түз эфирде карап олтурушат. Ал видеолор сакталат. 1,5 грамм алтын уурдайт деген эч кимдин түшүнө да кирбейт. Муну баары жакшы билишет. Эгер кокус эле кимдир бирөө жолун таап мамлекеттик мекемелерден 1 килограмм алтын уурдап кармалса, мейли ким болбосун 100 эсе кылып мамлекетке кайтартабыз. Мындай кайтаруу иштери бир эле алтын кен тармагында эмес, башка тармактарда да болуп жатканын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ал эми менин бир туугандарым үй бүлөм чет өлкөлөргө бир нерсе чыгармак турсун, тескерисинче чет өлкөлөрдөн бул жакка ташып атышат. Мен канча убакыт президент болуп олтурам билбейм, аны бир Кудай өзү билет. Мөөнөтүм бүтүп кызматтан кетип атканда өзүм эле эмес, бир туугандарым, бала чакамдын кимиси өлкөбүзгө канча каражатты кайдан инвестиция кылып алып келгени, кайсыл мекемелерди курушканы, кайсыл тармакка канча каражат салганы, кыргыз элине, мамлекетибизге кандай пайда алып келишкени жөнүндө ар бирине отчет бердирем. Ошондо көп чындыкты билесиздер. Азырынча айтпай турайын. Кыскасын айтсам, биз бүгүнкү бийликте олтурган командабыз жана бир туугандарыбыз менен өлкөдөн чыгарып кетүү эмес, өлкөбүзгө ташып келүү менен алекпиз. Ошол эле учурда мамлекет башчы өкмөткө караштуу Кыргыз алтын ишканасынын кирешеси ал кызматка келгенге чейин 2020-жылы таза кирешеси 340 миллион сом гана болгон болсо, 2023-жылы андагы киреше 12 миллиард 600 миллион сомго жеткенин билдирди. Ал эми 2020-жылга чейин улуттук банктагы алтын запасы 16 тонна болсо, азыркы тапта 52 тоннага жеткен. Бул биздин акыркы 3 эле жылда жетишкен ийгилигибиз. Жылдын аягына чейин бул сан дагы жогорулайт. Ошондуктан ар кандай жасалма видеолорго ишеништин кереги жок. Убакыт баарын өз ордуна коет. Азыр жасалма интеллект менен ар бир адамдын үнүн окшоштуруп видео жасап кое берсе болот. Мен былтыр биринчи жолу менин үнүм менен реклама жасап койгон видео материалды көрүп таң калгам. Пресс катчыма телефон чалып, мен качан кайсыл жерден ушинтип сүйлөдүм эле деп сурасам, бул компьютер аркылуу жасалма интеллект менен жасалган видео экен деп жооп бергенден кийин билгемин. Азыр технология ай сайын эмес, саат сайын өнүгүп жаткан мезгил. Ошондуктан ар бир маалыматты ар бир адам өзү талдап, андан кийин ишениш керекпи же жокпу өзү билиши керек. Ажонун айтымында кумтөрдөгү алтын муну менен эле чектелип калбайт. Жылдын аягына чейин бул сан дагы жогорулайт. Ошондуктан ар кандай жасалма видеолорго ишенүүнүн кереги жок экенин кошумчалады. Ал эми коомчулукта өлкө башчынын бул маеги колдоого алынбай койгон жок. Анткени буга чейин бийликтегилердин тушунда өндүрүлгөн алтынга ээ болуу мында турсун 50%на ээ боло албаган кумтөр экени азыркы тапта толук кандуу мамлекеттин көзөмөлүнө өтүш ага мисал. Кумтөр маселеси бир да президент чече албаган. Кумтөр маселеси жада калса, бизде көп мындай президенттердин, мурунку премьер-министр, министрдин баш жуткан проект болчу. Чын айткандачы, азыркы күндө мына баары ачыкка чыгарды. Кумтөр мамлекетке өткөрүлдү, мамлекетке, бюджетке пайда алып келип атат. А эмнеге биз ошону айтпайбыз да? Бейлегесек Болот Темиров журналистикага жамынып, нарко бизнесин ишке ашырып жүрүп өлкөдөн чыгарылса, Асхат Осмонов райымиллиондун атынан кат жазып калпы чыккан. Тилекмат Курьянов массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу менен кылмыш иши козголуп издөөгө алынган. Алар буга чейин дагы жалганды чындыкка айландыргысы келген бир нече сценарийлерди коомчулукка чыгарып, уят болгон жайы бар. Кимиси калп айтты, кимиси чындыкты сүйлөп жатат. Тандоо, баа берүү коомчулуктун колунда. Акыркы 3 жылда Кыргызстанды алдыга сүйрөйм деп күн-түн иштеп жаткан учурдагы бийлик башындагыларга ишенүү керекпи же жеке кызыкчылык үчүн мамлекетти садагага чабууга даяр болуп, өлкөдөн качып кеткен кылмышкерлерге ишенүү керекпи? Асия Сыдыкова, Мирзат Сапаров, Регион телеканалы.